Балыкчы шаарында 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү белгиленди. Ага Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев, Кумтор Голд Компани акционердик коомунун вице-президенти Улукмырза Абакиров жана Агрокуш акционердик коомунун кадрлары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Лариса Тилекманова ошондой эле шаар тургундары катышышты. Ушул 3 декабрь сайын бизди колдоо көргөзүп, жыл сайын Кумтор ишканасы, анан Агрокуш ишканасы жыл сайын белектерин алып келип, ар дайым биздин балдарыбызга белектерин берип келет. Бизде 900дөн ашык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар. Анын ичинен 18 жашка чейинкилер 348 балдарыбыз бар. Ошо балдарыбызга жыл сайын ушу 2 ишкана колдоо көргөзөт. Эми бүгүнкү иш-чара абдан жакшы өтүп атат десек болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз ар дайым жакшы маанайда өмүрлөрү узун болуп, биздин көңүлүбүздү көтөрүп, ар дайым биздин катарыбызда жүрө бериштерине мен толук тилектешмин. Аталган саамалыктын алкагында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге Балыкчы шаарынын мэриясы, демөөрчүлөр, муниципалдык, жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан белектер тапшырылып, маданият башкармалыгы тарабынан концерттик программа тартууланды. Кумтор ишканасы эл аралык ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укук коргоо күнүнө карата кайрымдуулук акциясын жүргүзүп жатабыз. Бул мындай акцияны биз жылда эле өткөрүп жатмакчыбыз. Айта турган болсок, бүгүнкү күндө мына 2000 баягы продуктовый набор таратылып жатат. Мындан тышкары айта турган болсок, Кумтор ишканасы мамлекеттеги эң ири ишканалары катары социалдык милдеттери дагы аткарганга жана ошондой өзүнүн салымына жараша чоң кайрымдуулук акцияларды да жүргүзө бермекчи. Мына акыркы жылдардан бери мына кыш сайын биз Ысык көл, Нарын облустарына муктаж болгон адамдарга көмүр таратуу боюнча акцияларды жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 1992 жылдын 14 октябрындагы 47 сессияда бул күндү мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнү деп белгилешкен. Майрам элдин көңүлүн мүмкүнчүлүгү чектелгендердин көйгөйлөрүнө бурууга багытталган.